Үйгө барсаң аялыңдан көрөсүң. Сен амирди кандай кыйнасаң, үйгө барганда аялыңдан ошондой көрөсүң. Эмне үчүн? Себеби биз Аллах Тааланын айтканын кылбасак ушундай да, бүгүн бар тоогуңузду айдап көрүңүзчү кепеге киргиз деп. Сыртка качат. Чыгарайын десеңиз ичке качат да. Кээде тооктон коркот, күрүк болгон тооктон. Тоок эч нерсе кыла албайт. Сеп корккондон кийин Аллах Таала ошондон корктуруп кое берет. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في سفر فبينما هو يسير إذ قوم وقوف فقال ما بال هؤلاء قالوا أسد على الطريق قد أخافهم فنزل عن دابته ثم مشى إليه حتى أخذ بأذنه فعركها ثم نفذ قفاه ونحاه عن الطريق. Abdullah ibn Umar radıyallahu anh bir saparga çıkkan ele adamlar menen. Jolda bara jatkanda adamdardын aldı toktop kalıştı. Abdullah ibn Umar suradı, emne boldu adamlarga? Adamlar aytat, joldu arıstan tosup algan, korkutup jatat. Oşol ubakta Abdullah ibn Umar unaasынан түшүп arıstanga basıp bardı. Hatta akada bir udunihi kulağından karmap tarttı dağın joldun çetine çıkarıp başına jelkesine birdi koydu. Summa kala ma kezebe aleyke Rasulullah. Allah'ın elçisi Peygamberisem sağa jalgan aytkan emes. Ne degen? Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkanın uqqanmın. İnnema yusallatu ala ibni Adem'e ma khafahu ibnu Adam. Adam balasıga üstөмдүк kılıp koyot. Adamdık balasını korkutup başkarat kaysi neseden korksa. Bul Allah Taala'nın erejesi ушундай. Kaysil adam emniden korksa Allah oşol nerse menen anı korkutup koya berет. Kээде чындап карап көрсө, кичинекей нерседен чоң коркот да. Ошончолук баягы күчтүү эмелер, адамдар, боксерлор, башкалар дагы өзүнүн аялынан коркот. Аялы тарагандан коркот да. Чындап келгенде ал корко турган нерсе эмес, бирок Аллах коркутуп коет. Ошондуктан эмне деди? Адам баласыга үстөмдүк кылып аны коркутат, эмне нерседен корксо. Валау анна ибна Адам лам яхаф illallah lem yusaddit aleyhi gayra. Eğer adam balası Allah'tan başka hiç kimden korkpogондо hiç kim ağa üstөмдүк kıla albaydı ele. Jaşoodun erejesi uşul. Sahaba radıyallahu anhlar hiç kimden korkpaydı ele. Oşonduktan Allah'tan başka hiç kimden korkpogондуктан hiç kim üstөмдүк kıla albaydı ele. Sebebi adam büröөгө zulüm kılbasaң, haram жебесең, бирөөнүн акысын тебелебесең, сенде эмне Аллахтан башка корко турган эч нерсең жок. Аллахтан башкадан коркпосоң, Аллах Таала эч кимди сага үстөмдүк кылдырбайт. Хадистин уландысы: "Ва иннама вуккила ибну Адаман лиман ража ибну Адам." Адам баласы тапшырылып коет, эмне нерседен пайданы үмүт кылса. Адам баласы эмнеден жашоодо пайданы үмүт кылса, ошого тапшырып коет. Ошонун артынан пайданы кубалап, пайдага жетпей кабырга кирип кетет да. Bir adam dıykançılık kılıp жатат, uşu dıykançılıkta пайда бар, бактылуу болом деп, бирок жылда ошол үмүт менен жылда жетпей эле жүрөт да. Bir adam bir байлыкты бир жерде көздөп алган, ушуга жетсем бактылуу болом дейт, жылда ошону аракет кылат, бирок жетпей эле келе жатат да. Адам баласы кайсыл жактан пайданы үмүт кылса, ошол жерсеге тапшырып коет дейт. Валау анна ибна Адам лам яржу иллаллах лам якилху ила гайри. Эгер адам баласы Allah'tan başkadan hiç kimden ümit kılbaganda Allah başkandan surantpaydı ele. Eğer Allah'tan başkadan ümit kılbasa Allah Taala hiç kimden surantpaydı ele da. Bugün adam balası Allah'tan başkadan korkkonduktan bardığından korkup yaşayodu. Allah Taala'dan ümit kılbay her nerseden ümit kılganduktan ümit kılgan jerleri köp bolup ketken. Sahaba radıyallahu anh'ların yaşayoolu uruşunda ele Allah'tan gana korkot ele, başka hiçbir nerseden korkpaydı ele. Чындап эле бизге арыстан эмес, мышык чуркап келсе коркобуз. Чындап акылга салымда ойлонсом, мышыктын колунан эч нерсе келбейт.
Кээде тооктон коркот, күрүк болгон тооктон. Тоок эч нерсе кыла албайт. Себеп корккондон кийин Аллах Таала ошондон корктуруп кое берет. Ошондуктан адам баласынын жүрөгүндө бир гана Алладан үмүт болуш керек, Аллахтан гана коркунуч болуш керек. Башка нерседен корксоң качасың. Арыстандан корксоң, башкадан корксоң качасың да. Алладан корксоң өзүгө барасың. Себеп качып кутула албайсың да. Аллахтын коркунучу башка коркунучтарга караганда айырмасы Алладан корккан адам Алланын өзүгө барат. Ла малжа ва ла манжа илля илей. Аллахтан корккан адам качып эч кайга бара албайт, кутула турган жери жок, Аллахка гана барат. Ошондуктан Алладан коркуу Аллага жакындатат, а махлуктан коркуу махлуктан алыстатат. Кимден корксоң алыстайсың, качасың. Милициядан корксоң качасың, атаңдан корксоң, кылмышкер болсоң качасың. Аллахтан коркуу Аллахка адамды жакындатат экен. Ошондуктан сахаба радиаллаху анхудун жашоосунда не кылат эле, арыстандар менен мындай сүйлөй берет эле. Анан экинчи нерсе, адам өзү Алланын өкүмүн аткарып жашаса, Аллахтан коркуп жашаса, Аллах Таала ааламдагы нерселерди буну айткан аткардырып коет. Аллах Таала бул нерсени айткан аткардырып коет. Бир жолу Сафина радиаллаху анха айтат, пайгамбар алейхиссаламдын азат кылган кулу эле. Бир сапарда бара жатып, унаалары, улоолору жетпей калганда, пайгамбар алейхиссалам жүктөрдү көтөртүп, мынаны көтөрүп ал деп көтөрдү берди. Пайгамбар алейхиссалам көтөр десе, демек пайгамбар алейхиссалам көтөр деп айтты, мен көтөрө алам деп көтөрө берди. Эки төөнүн жүгүн көтөрүп алып турду. Эмне үчүн? Пайгамбар алейхиссалам сөзүгө ишенип алган. Мени көтөр деп айтты, демек мен көтөрө алам деп. Эмне үчүн? Себеби Аллах жана Аллахтын элчиси адам баласын күчү жетпеген нерсеге жумшабайт экен. Адам кыла албаган нерсени кыл деп айтпайт экен. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалам көтөр деп айтты, демек мен көтөрө алам деп көтөрө берди. Пайгамбар алейхиссалам айтты, сен бизге бүгүн кеме болуп калдың дегенде, ошондон кийин айтты, мени пайгамбар алейхиссалам Сафина кеме деп айтты. Мен атым кеме болсун деди. Ошондон кийин Сафина радиаллаху анху ат жүрөт. Сафина деген кеме деген сөз. Эмне үчүн пайгамбар алейхиссалам мага бир атты койду эле, ошол атты сактап калайын. Сен бизге кеме болуп калдың бүгүн деди эле, мен кеме деп атап алам өзүм деди. Пайгамбар алейхиссалам азат кылган эле. Айтат, бир жолу кемеге чыгып, деңизде баратып, ал убактагы жыгачтан жип менен байлап койгон кемелер талкаланып, бир тактайды минип, жээкке жетип келип калдым дейт. Ошол убакта фанталака харибан ялтамисул жайш, баягы деңиздин жетине чыгып, токойго келип калгандан кийин, аскер кайсыл жакка кетти экен, эмне жакта болуп калды экен деп, эмне кылды? Калган жамаатты издей баштады дейт. Ошол убакта бир арыстан чуркап келди. Арыстан чуркап келе жатат. Фатарахани аллауху фи джамматин фиха ласат фаакбала илайя юридун. Арыстан мага карап келе баштады. Факулту я абал Харис. Эй Харис натас, арыстанды ушинтип эркелетет арабтар. Эй арыстан, мен пайгамбар алейхиссаламдын азат кылган кулу болом. Атым Сафина болот, таанышып атат да. Токойдогу ач карышкырдын сенин ким экени менен не иши бар? Курсагы тойсо болбоду. Бирок Аллах Таала инсандын жүрөгүнө карап чечим чыгаргандыктан токойдогу жырткыч арыстан не кылып атат? Фа таарасаху, башын кыймылдатып калды. Фа акбала илайя, мага жакын келди. Фадафаани биман кибайхим, менин жаныма келип мүрүлөрүн тутуп аярлана баштады. Ит менен арыстандын сыфаты бирөөгө аярланып кызмат барбы, не кылайын айтыңыз дегенде башын паскап коюп, бутуңду жалап куйругун кыймылдатат. Арыстан ошондой кылып баштады. Бул сирктеги арыстан эмес, чакырса келе турган. Токойдогу арыстан эле да. Сирктеги арыстандан дагы адамдар коркот. Өзү багат, өзү тарбиялайт, бирок коркот да. Бирок ар дайым сирктеги арыстанды карап, экинчи бир адам таң калат экен да, сен киргенде коркпойсуңбу? Жок, коркпойм дейт. Неге десем, мен киргенде ал нар жакта болуп турат деген экен. Экинчи сеткага киргизип турам деген экен да. Ошол үчүн сирктегинен да коркот. Эми токойдогу арыстан менен ишиң эле. Бирок сахабалардын жүрөгүндө Аллага моюн сунгандыктан, махлуктар мага моюн сунат деген ишенич бар эле. Себеби сиз Аллага моюн сунсаңыз, баары моюн сунат. Сиз Аллага итаат кыласызбы? Үй бүлөңүздүн бардыгы сиз айтканыңыз сунат. Аялыңыз да, балдарыңыз бардыгы сиз айтканыңыз сунат. Сиз Алланын айтканын кылбайсызбы? Эч ким сиз айтканыңыз сунат. Кичинеге балаңыз да кылбайт. Чоңу вообще угуп да койбойт. Эмне деп атасың деп койбойт. Эмне үчүн? Себеби биз Аллах Тааланын айтканын кылбасак ушундай да, бүгүн бар тоогуңузду айдап көрүңүзчү, кепеге киргиз деп. Сыртка качат. Чыгарайын десеңиз ичке качат да. Ошол үчүн адам баласы Аллага канчалык баш ийсе,
Allah Taala alamdагы нерселерди ошончолук баш ийдирип койду. Ошон үчүн даватта бир эреже бар, билесиздерби? Кайсыл адам даватта жүргөндө амирге итаат кылбаса, үйгө барса аялы итаат кылбайт деген. Үйгө барсаң аялыңдан көрөсүң. Сен амирди кандай кыйнасаң, үйгө барганда аялыңдан ошондой көрөсүң да. Андан кийин эмне кылат? Арыстан дейт, менин жанымда жүрүп жатты. Сумма акбала ямши ила жанбихи. Менин жанымда жүрүп жатты, хатта яза фалам язал кадалика хатта аблагахул жайш. Аскерге алып чыгып, жолго чыгып кошконго чейин. Сумма ража аласат. Андан кийин арыстан кайтып жөнөдү. Ва хамма фадананту аннаху юаддиуни. Башыны кыймылдатып, үн чыгарганда мен түшүндүм, коштошуп жатат экен. Жакшы барыңыз, мен кайттым деп атат экен депчи. Демек, адам баласы Аллахтын алдында канчалык итааттуу болсо, ошончолук жаныбарлардын баардыгы итаат кылып баштайт. Асмандагы күн биздин пайдабызга чыга баштайт. Эртең менен күн чыгат, түндөсүндө жамгыр жайт. Убагында кар жайт, убагында кар кетет. Убагында чөп чыгат, убагында кыш болот. Атмосферанын бузулганы, ааламдагы жаныбарлардын дагы бузулганы адам баласынын амалынын бузулгандыгы. Чегирткелердин басып кеткендиги, чөптүн болбой калгандыгы, жамгырдын болбой калгандыгы, же болбосо сел болуп кеткендиги, бул бардыгы адам баласынын жүрөгү бузулуп, жүрөгүнүн сенин амалы бузулгандыктан Аллах Кур'анда айтат го, деңизде дагы, кургактыкта, жер бетинде дагы бузукулуктун бардыгы адамдардын кылган күнөөлөрүн себебинен. Бима касабат айдин нас, адамдардын кылган күнөөсүн себебинен. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, кайсы инсан Аллах Таалага итаат кылса, Аллах Таала ал инсанга бардык нерселерди итаат кылдырып коет, башка адамдардын алдында сизди чоң көрсөтүп коет. Өзүңүз уроду кичине элесиз, эч ким эмессиз, бирок башка адамдар сиздин көзгө Аллах сизди чоң кылып көрсөтүп коет. Эмне үчүн десе, адам башкалардын алдында кадыры анын денеси менен болбойт, анын жүрөгүдөгү сезим менен болот. Кайсыл адам Аллахтан гана болот, Алладан башка да коркпой көп сүйлөй берсе барго, башкалардын көзүнө аябай чоң көрүнүп кетет. Неге десе, анын жүрөгүдөгү ишенич чоң болуп кеткенден, анын келбети дагы чоң көрүнүп кетет. Ошондой эле Ауф ибн Малик радияллаху айтат, "Кунту qa'ilan fi kanisatin bi Ariha." Ariha деген жерде бир канисада түштө бир аз эс алып алайын деп жаттым элем. Wa hiya yawma idin masjidun yusalla fihi. Ал мечит кылган эле, мурда серкип болгондон кийин мечит кылып ошондо намаз окуп жатат элем. Ауф ибн Малик кокусунан уйкумдан ойгонуп кетсем, fa idha ma'ahu fil bayti asadun yamshi ilayhi. Мага карап келе жаткан арыстан турат. Мага карап келе жатат. Faqama fazi'an ila silahi. Тура калып кылычымды алайын десем, факала ла уласат, арыстан айтты, "Сох, токто" деди. Арыстан айтты, "Кыймылдабай эле кой" деди. "Иннама урсилту илайка би рисалатин литубаллигаху." Мен сага бир кабар алып келдим, мен жегени келген жок, мен просто бир кабар айтты, ошону айтып коеюн депчи. Айтты, "Мен арсалака ким жөнөттү сени?" "Аллаху арсалани илайка." Мени Аллах Таала сага жөнөтүп атат. "Литуаллима Муавията рахал аннаху мин ахлил жанна." Муавия радияллаху анху жаннаттан деп айтып койду. Немнеге? Култу ман Муавия, кайсы Муавия деди? Ибн Аби Суфьян. Ошол дагы, ошол жаннаттан деп айтып койду. Себеп Абу Суфьян радияллаху анху менен Муавия радияллаху анху менен Али радияллаху анху ортосунда кичине маселелер болуп, кичине адамдар туура эмес ойлоп калган эле да. Кандай болот бул эми? Муавия радияллаху анху мындай деп жатат, бул кандай болот деп ойлоду эле. Ошонун жүрөгүдөгү шекти кетириш үчүн Аллах Таала арыстанды жөнөттү, Муавия жаннаттан депчи. Сахаба радияллаху анхуларга аттары, жылкылары, үйдөгү жаныбарлар эмес, Пайгамбар алейхиссалату вассалам жана сахаба радияллаху анхуларга жырткычтар кызмат кылат эле да. Бүгүн биз Аллах Тааланын кызматын кылбагандыктан, диндин кызматын кылбагандыктан, Аллага итаат кылбагандыктан биздин кызматыбызды кыла турган балдарыбыз да биздин кызматыбызды кылбай коюп жатат. Эмне үчүн? Себеби биз Аллах Тааланын кызматын кылбай койдук да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын бир эшеги бар эле. Кадимгидей сөз түшүнөт эле. Палан сахабаны чакыр десе, барып үйүн тыкылдатат эле да. Сахабалар айтат, эшик тыкылдаганда карасак, эшеги турган болот. Пайгамбар салам чакырыптыр деп келсем, Пайгамбар салам чакырган болот. Ошондон урматтуу бир туугандар, биз канча Аллах Таалага баш ийсек, ошончолук Аллах Таала ааламды бизге баш ийдирип, биздин пайдабызга башкарып берет. Качан дүйнөдөгү адамдар күнөөлөр менен Аллага баш ийбей, күнөө менен алек болуп калганда, Аллах Таала ааламдын системасын өзгөртө баштайт, буза баштайт, кыйнай баштайт. Эмнеге? Адамдар тооба кылып Аллага кайтсын депчи. Ошол үчүн дүйнөдөгү келген кыйынчылыктардын максаты биз Аллах Таалага кайтып тооба кылып, күнөөлөрү таштап, жакшы амалдар менен алек болуп калыш керек. Ошол үчүн. Андан кийин ушундай эле Карышкырдын дагы бир окуясы.
Adazzibu ala shatin fa akhadha. Bir koychunun koyuna qarışqır barıp qol salat. Abu Said Hudri radhiyallahu anh rivayet qılatat. Ahmad rahmatullahi'nin isnadı menen. Bir koychunun koyuna qarışqır barıp qol salat. Fa talabahu ra'i. Koychu bardı dagın koydu julup aldı ozundan. Fa aqazzibu ala zanbihi. Qarışqır jerge olturup jambaştары menen faqala ala tattaqillah tanzi'u minni rizqan saqahu Allah ilayya. Allah'dan korkboysungu sen dedi. Allah maga bergen rızkını sen tartıp aldın. Menin oğuzumdagı nerseni sen julup aldın. Korkboysungu Allah'dan dese. Ya acaba taң kalıştı o. Zibun yukallimunu kelamen nas. Qarışqır adamça söylep başladı o ya. Dese karşı aytat, andan dağı taң kalıştığını aytıp bereyim ba. Ala ukhbiruka bi a'jaba min zalik. Mından dağı taң kalıştığını aytayım ba. Muhammadun bi Yasriba yukhbirun nasa bi anba'i ma qad sabaq. Muhammad degen adam çıkkan Yasrib degen şaharda adamlarga ötken paygambarların okuyasını aytıp jatat. Oşol jaka bar dep aytты. Allah Taala emne kıldı, sahabalardın pikiri adamlardı dinge çakırıp baktılуу kılış ele. Oşol pikir menen jaşagandыкtan janawarlarga ötüp, jırtkычтарга da ötüp ketти oşol pikirçi. Adamlardın oylonuşu janawarga ötөт. Oşol üçün Kırgızda makal var. Mal ээсин tartpasa haram ölөt депчи. Sen kanday oylonsun, malın da oşonday bolat. Jaman adam bolsоң eşeğin de jaman bolat, basbayt. Pes bolsоң atың da pes bolat da, tepkilep жүргөн bolat. Только sen bilesin, başka hiç kim bilmeyt. Ekөөң bir-birine jaraşasın. Başka hiç kimge jaraşpayt. Oşonday kılıp koyat da. Kээ bir өлкөлөргө барсаңыз, иттери үрбөйт. Kээ bir өлкөлөргө барса, Бангладешке барганда өзү ит үрбөйт экен да. Толуп тура ит жүрөт. Негесе адамдар урушпайт экен. Oşo adamların uruşpagan sıfatı itlerge ötüp kettir. Bir nan taşlap koydu ele 3 it bölüşüp jep oturat oşonuç. Bul jagынан sen je, bul jagынан men je депчи. Adamlardın oy pikir oşo ketет. Bizdikler şart tura kalıp uruşup topolgoş ketет. İtler bir-birini görgöndө uruşup ketет. Küçü jetpegen үйүнө келип alıp kıykıra берет. Ээсине окшоп. Oşo үчүн урматтуу bir туугандар, adamlardın buzulgandığı janawarlarga ötөt, andan bar jırtkычтарга ötüp ketет da. Oşol üçün sahabalar adamlar Peygamber Aleyhisselam'a kelip iman keltirip baktılуу bolsa eken degen pikirde jaşayt ele. Oşol pikir qarışqılarga чейин ötüp ketip, qarışqılar dawat kıla başladı. Barıp, ne kılasın bu yakta koy kaytar, ondan ko'ra musulmon bol depçi. Anan kelip koyun aydap kelip Madinanın janına kelip Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a kelip aytты da. Ey Allah, neçe uşunday okuya boldum, men musulmon bolom, Peygamber ekeniz için mena kabar aytты, qarışqır aytты dedi. Peygamber sam adamlar kelip as-salatu jamia çoğulgula dedi. Bari çoğulup kelgenden keyin ayt, mınalarga ne bolgon dedi. Fa akhbarahum, aytıp berdi, uşunday boldu. Peygamber sam aytты. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaqa, to'g'ri aytibdir qarışqır. Vallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Menin janım Muhammadın janı anın kolunda bolgon zatqa qasam, la taqumus sa'a. Qiyamat qayım bolbayt. Hatta yukallimas siba'ul insa. Jırtkычтар adamlarga söylөгөнгө чейин. Wa yukallimu rajula azabata sawtihi, adamga kamçısının uçu söylep bergenге чейин. Бүгүнкү күндө бул кайсы нерсе экен же баягы ренгенде баягы постон өтүп атканда гайлеримдей тосот го. Кийимдерин текшергенчи, тит деп кыйкырып берди. Ошол нерсеси эмне экен? Wa yukhbiruhu fakhiduhu bima ahdatha ahluhu ba'dahu. Жана кабар бергенге чейин анын саны үйүндөгүлөр эмне иш кылганын дейт. Бул бүгүн телефон ушул. Камераларды коюп коюп, Wi-Fi камералар чыкты го, телефоңдон көрүп жүрө бересиң го, чөнтегиңде. Алып көрүп коесуң үйдөгүлөр не кылып атат деп. Бүгүнгүлөр телефон ойлоп чыктык деп кыйын болуп атат. Бул Пайгамбар сөзүнө аткарып отураттар. Пайгамбар ошол заманда айтып койгон, алар санына бир нерсени көтөрүп жүрөт, ошол санындагы нерсе менен үйүндөгүлөр эмне кылганын байкап турат. Кимиси не кылып атканын. Мындан 14 кыл мурун айтылган нерсени бүгүн биз өнүккөнбүз деди. Жок, бул өнүгүш, ушундай кыласыңар, ошондо кыямат болуп калат, кыяматка жакын ушундай болот деген. Демек ошол кыяматтын белгилеринен экен.